Жай мезгили башталаары менен Баткен шаарынан анча алыс эмес Төрткүл суу сактагычында сууга түшүп эс алууну каалагандар көбөйөт. Бирок анын кооптуулугун баары эле биле бербейт. Андыктан балык уулагандар сууга түшкөндөргө коопсуздук тууралуу эскертип турушат. Анткени суу сактагычта куткаруучу жок. Анан жаш балдар келип калса, биз кубалайбыз да алардычы. Азыр милицияга чалам же охранага чалам десе, анан кетет. Сен онтип карабай койсоң, эми бирөөнүн баласы да жаштык кылышы мүмкүн. Bir gün olsa bir günü birbiri менен мелдешет. Эми канча-мынчасындай сууга түшүп эле көз жумгандар бар да. Ишенич жок. Эми bir адам себеп болот да. Себеп айттыңбы, может bir жаш баланын өмүрүн сактап калышы мүмкүн да. Анан чоң кичине адам караганда чоң адамдар угат да биздичи. Сууга түшүүгө мүмкүн болбогон жерлерге сууга түшпөш керек. Ошону билесиз да. Түйүү балыр болот, болчак болот, тереңдиги билинбеген жерлерге, ошол жерлерге сууга түшпөй, анан жаш балдарды дагы кароосуз калтырбаңыздар да. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү тартип сакчылары менен биргеликте суу сактагычта сууга түшүүгө болбой турганын эскертишип, жыл сайын алдын алуу иштерин жүргүзүшөт. Бирок эскертүүлөргө карабай, көлгө келгендердин саны арбын. Суу коопсуздугун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз жарандарга. Белгиленбеген жерлерге атайын биз табличкаларды илгенбиз, суу кооптуу жерлергечи. Баткен шаары боюнча өзгөчө Кырдаалдар бөлүмү тарабынан илип, ошол жерлерге жарандарыбыздан суранып кетет элек. Ошондой табличка илинген жерлерге сууга түшпөгүлө, ал жерлер кооптуу деп табылып, ошо табличкалар илинген. Атайын өзү Баткен шаарынын аймагында бассейндер бар. Ошо оларда атайын куткаруучулары менен ошо жерлерде көзөмөлгө алып, ошолор көзөмөлгө алып турат, ошондой жерлерге барып түшүшсө. Ал эми жергиликтүү милиция облус аймагындагы сууга түшүүгө болбой турган кооптуу жерлерге барып, ата-энелерге жана өспүрүм балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Бирок кайдыгерликтен улам адам өмүрүн алган кайгылуу окуялар болуп келүүдө. 2025 жылдын жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин жаш өспүрүмдөргө тарабынан сууга чөгүү боюнча 6 факт катталган. Булардын жаш курактарын алып караганда 10 жашка чейинки өспүрүмдөр болуп эсептелип келүүдө. Ошондой эле учурда бул сууга чөгүүнүн себептерин аныктап келгенде бул ата-энелердин балдарга карата кайдыгер мамилесинен улам келип чыгып келүүдө. Милиция кызматкерлери жайкы эс алууда балдардын кооптуу жайларда сууга түшүп жүргөнүн аныктаса, анда ата-энелерине административдик чара көрүлүп, айып пул салынаарын эскертишет. Бирок ага карабай, ата-энелердин кайдыгерлигинен улам ушул жылдын 6 айында 10 жашка чейинки 6 бала сууга чөгүп каза болгон. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.